Урматтуу айымдар, бул болсо шаардын ичинде жашагандан кийин жүндү мен кактан издейм. Мал базарга барам. Мал базарга барып туруп анан жүндөрдүн баарын тамдайм. Мынтип карап турам, өзү кыркып аткандай эле көрүнүп турат. Жакшы багылган, семиз мал, жакшы условияда өскөн малдын да жүнү да жылтырап тышнак болуп турат. Анан жаш козунуку болуш керек. Кара өң жакшы кирет экен. Анан башка өңдөр биз билбейм, башка жакта бирок бизде Таласта жакшы кирбейт да. Мына күрөңдөр жакшы кирбейт, бул борпоң болуп калат. Жумшак болот. Кирет, бирок жумшак болот. Но кара өңдү жакшы кирет. Фальцевать этсең да жакшы эметет. Мына чачтарын көрүңүздөрбү? Катуу болуп туруп. А меринос болсо монда жумшак болгону менен формасын жакшы кармайт. Анан меринос баккандар бизде Таласта бар, Лушихинде барып туруп айрдан алгам, жүндү жууп, дайрындап эметком. Анан могу эми натуральный өңү да. Боз өңү, күрөң өңү, кара өңү бүт натуральный. Анан ошо менен эметтен бул фальцовочный ине. Көбүнчө мен баштаганда ошо кара жүндү салам, баарын сулайм. Анан кара жүндүн үстүнө мына эме айымдын сүрөтүн тартып баштайм. Основной биринчи бизде айым болуш керек. Бул өзү главный композицияда эң главный. Ошонун баарын бүтүрөм, анан мурдуларын монтип сайып 3D кылып бияка чыгарыш керекмин да. Эметипчи, эме өзгөчө кылыш керек болуп калды. Анан мен ошо 3D эффект менен сайып эметип, войлочная скульптура деген тема бар да. Ошо войлочная скульптура менен иштегендерди көрсөм, оп-оңой эле экен. Анан карадым, ошо денесин мындайраак чыгарып эметип, анан чабалекейлерди да чыгарып эметип, эми могу оймо чиймелерин дагы 3D чыгарыш үчүн мен кара жүнгө эме ак жүндү ушундай анан сайдым. Калың кылып сайдым, биягына чейин өткөрүп, сайып, баары деген эметип. Берде эми баягы өртөлбөгөн, ыргытылбаган только меринос эле. Калганын баары мына жерде жүндөрдүн баарын өңү бул өртөлөт. Атам ногу деген эко-мех деп коет. Ошо эко-мехти дагы акырын эме баягы киргиздим да, киргизгенге аракет кылдым. Өзүнчө статогум бар жыгачтан. Ошо жерге эко-мехти жасап, дайындап, чала эметтер анан буга привалка кылдым. Ине менен минтеп привалка кылдым. Анткени мунун да мындай эмесин чыгарыш керек болуп калды да. Бул да өрттөлгөн жын, мен мал базардан алгам. Мына боз өңдөрдүн бир эле малдын, бир эле мисалы козунун эмеси жүнү ар түрлүү өңдөр, оттенок, ар кандай оттеноктор берет. Ошо оттеноктон бөлүп эле анан ошо эмеге салып, анан эме колдорун чыгарыш керек. Анан бул кыздын эмесин, бул панонун темасы болуш керек, основной темасы. Жүн эметкенден бул тема болуш керек. Тема кандай? Бул жаш айым, жаш, сулуу, биздин эле баягы эме кыргыз төбөтай кийген. Анан кийин чачы, бул турмушка чыга элек бир эле чачы бар, ошо белгиленип атат. Сулуу, касиети бар, мына чабалекелердин баары ошо касиеттери. Бул кыздын жанында касиеттер учуп жүрөт. Панону баягы иштеп бүткөндөн кийин уксуска салып жуугандан кийин кургаткандан кийин дагы кайра бир сыра бүт карап чыгам. Бүт күнгө жайып, кайсы жери жука, кайсы жери эмне болуп калат эми, бул чоң эме да. Анан кийин могу мисалы чабалекейлердин баштарын, анан тумшуктарын мына ине ушуга керек. Анан ушинтип фальцевать этип, бөлүп. Астына губка салынат. Анан фальцовка кылып, кайра мисалы мына жерде бирке вискоза кирбей калыптыр. Аны ушинтип уруп салабыз ине менен. Негизи апам аябай мыкты керме саймачы болчу. Мен кермеде саям. Анан тайнем болсо бози көтөргөн айым болчу. Ошо мен кичике кезимде тайнем үйүнө көп бардым да. Анан каникул убагында сайсын анда каяка барасың? Айылга барасың да. Анан барганда ошо тайнем аябай ууз чебер, мыкты айым болчу. Ошо мен өзүнүн жанына отургузуп алып, мен ошо билем да, бир 7-8 жашымда жаныма отургузуп алып, анан ийне саптап берчим. Ошо жанында отуруп алып, шырдактарды тигип атканда,
Жөрмөп эметип анан инени саптап, анан инени мындайынан баштарына илип койчу. 2-3 инени. Анан улам алып туруп мага берет, кайра илип коет ушинтип. Мындай ойлосом, мага тайнем таштады, а мен кимге таштайм? Анан биз группа WhatsApp'тан дагы группа эметтик, Кыргызстан боюнча кол өнөрчүлүк. Анан кийин YouTube'га да азыр бекер сабактарды берип атабыз. Маргеланский шелк деген эмне деп суроо беришет да. Бул эмне деп суроо бергенде мен эмне кылса болот? Маргеланский шелктон көп нерсени кылса болот. Маргеланский шелк негизи натуральный жүнгө кирет да. Мен мисалы сиздерге көргөзөйүн. Мынагы көйнөк. Ичи дагы, тышы дагы маргеланский шелк. Боёдум. Жаңгактын кабыгына боёп, ар кандай өңдөрдү кылып, оттенокторду кылып, сүрөттү тартып, мына сүрөттү берде, сүрөтүн тартып, моундай эле жүндөрдү, мына меринос ушундай болот негизичи. Могундай өңдү алыш үчүн биринчи ушундай болот, биринчи будан да жаман болот. Ошондой эле раскладкасын отуруп алып жазап, мейли 1 күн жаза, 2 күн жаза. Но зато чоюп, мейли сен жана гребенной лентаны таппайсың. Ушул жүн менен деле кылса болот. Мен мисалы гребенной много гребенная лента эмес. Бул мен именно айымдарга ылайыктап аткан себебим, жок гребенная лентаны билбейт. Топс дегенде өмүр уккан жок. Мына многундай жүндү алып туруп, анан мунун баарын чойгомун. 2 күн раскладка кылгам. Минтип, бирден салгам, минтип. Мына минтип. Жука кылып, мына колум көрүнүп атат. Эми жүндөн башка дагы биз керме сайманы эметебиз да, Гүлмай берсең. Керме сайманы көргөзөйүн деп атам да. Эми мына менин апам негизи аябай мыкты саймачы болчу. Аябай сайчы да. Эми моундай оймо чийме мен никого не удивишь. Мен турналарды сайдым. Да. Жүндөн да сайгам. Ал башка техника. Баягы былтыркы жылдары сайып аны эметкен жокмун да. Анан моундай гүлдөрдү сайдым. Биздин айылдагы айымдарым баарды керме сайманы батыл үйрөнөт, анткени генетикасында бар. Биздин жети апабыз сайган нерсе. Бунун баарды уктап турган касиеттер, мунун баары деген ойготсок, ойгонот да. Анан болгону мындай да, биз азыркы заманга жараша, анан биз дагы биздин мисалы апаларыбыз эмне кылган? Алар бизге муну жеткирди да. А биз эмне кылыш керек? Биз буга керме саймага өзүбүздүн бир жакшы техникаларыбызды кошуп туруп, өзүбүздүн неберелерибизге калтырыш керекпиз. Мына шапка егере деп коем мен. Бул жанагы минтип кийип, кулак желкеси, кулагы бүт эме жабылат. Эми бул тоодогу мал менен жүргөн, балдарыңа, күйөөңө ат минип жүргөн, анан жанагы көкбөр ойногондорго ушул аябай сонунда. Эме каска сыяктуу аябай эметет. Баш кийимдерди эмне көргөзүп атам? Мунун баары деги жүн. Бул тери эмес, көрпө эмес, ашатылган көрпө эмес. Бунун баары деги жүн. Бунун өзүнчө бир станогу бар, жыгач. Анан аны дагы мен көргөздүм. Биздин группа айымдарга, YouTube каналга ушу эко мехти кантип жасаш керек. Туристтерди күтөбүз. Алар болсо животное пострадало, не пострадало деген теманы көп көтөрөт. Анан ушул теманы көп көргөзөт, мына, пожалуйста, ни одно животное не пострадало, бул эмесин көргөзсө болот. Анан кийин жүн тыткычым жок, айылдамын. Жок тыткыч, кардачоз жок, чоң эмелер жок. Ал үчүн районный центрге барыш керек дейт да. Барганда дагы мисалы 10 килодан аз тытпайт. Мына тыткыч. Издеңиздер. Тамдын башында көп айымдардын тамдын башында мындай апалардын, чоң апалардын туткучтары жатыр бир жерде тапса болот. Адан тышкары мен мындай эмелерди, домашний тапчканы катуу кылыш керек. Мындай девайс деп коет орустар. Анан кийин, могу 1 килода 3 кило. Темир билбейм. Жолдошум айтты, бул комбайндын бирдемкеси деп. Анан эң сонун нерсени көргөзөйүн. Эжекелерге да YouTube'тан көргөзгөм. Мындайынан жылдырат. Бул азыр мына эме болуп тур да. Мындайынан жылдырат, бул айланат. Мындайынан сонун айланат. Бул дагы 1 килодан ашык. Колго күч келбейт. Мен айтам да, эжекелер,
комбайн, трактор бүт көргүлөм. Мына ондайларды. Бул айланат. Будан кичикей болсо 3-4 жазаттыргыла. Жолдошторуңуздарга үйдө бар да эми. Мондай катуу болуп чыгат да, жумшак болбойт, катуу болот. Колуңдагы чарчабайт. Эми любой панолобу же керме сайма болобу, биринчи сүрөтүн тартыш керек. Негизи сүрөт болуш керек. Дуалга мынтип илип коем мен сүрөттөрүн. Анан күтө берем, качан эмне болот. Кагазды алам. Pinterest деген бар канал. Мен ошо айылдагы айымдарга айтам да, Pinterestке катталгыла да, анан ошол жерден жазгыла. Орусча жазыш керек. Эмне узоры деп жазса, кыргыздардын оймо, казактардын оймо чимелер, керме сайма деп чыкса деле, вышивка десе, керме сайма деле чыга берет. Точно ушул жактан албайм. Обязательно өзүм эмемди кошомун. Мен мисалы панону 3 метр кылсам, 3 метр кагазды клейлейм. Ноолардын 3 метр кылып. Анан үстүнө жатып алып туруп, полный тартам. Анан ошонун полный краска менен боёктордун баарын эметип салам. Анан гана иштеп баштайм. Потому что иначе нельзя. Анткени ошол жерге кайра эле ошол сүрөткө жана прозрачный клеенкалар бар, ошолорду коюп туруп андан кийин кыркып алам. Анан бизде негизи кыргызды кыргыз кылган жөн, тоонун арасында ушул кылымдан кылымга бизди көчүрүп алып келген жүндүн ичинде бозийде жашадык, жүндөн жасалган тоон эмелерин баарын кийип кыргыз ошо радиациядан сактаган экен да. А биз болсо азыр отуруп алып соткадан канча радиация келет. Негизи жүн сактайт, радиацияны чыгарат.